мындайча айтканда 70-80% өпкөчтен чыгып болгон. Муну 4-нчү стадия деп коет. Байке, жакшылап карап берип коюңуздарчы. Кудай. Неге именно биз? Неге бизди өйтүп кыйнап атасың? Мына кыздарың әле жаш. Мына ошол кыздарга сенин мээримиң, сенин камкордугуң аябай керек. Келинчегиңдин ичери суусу түгөнүп баратат. Айжанга 2-3 айла калды дешти. Ертең апаңа барып тұрмын. Үйге ертерек келші деп айтпасам ба? Мен мұны киерчі. Айжан, мен ұпса. Жоқ, мен барген. Саламатсыздарбы, урматтуу Улай ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Сен мага керексиң аттуу тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип отурабыз. Албетте кызыктын баары алдыда, ошол себептен аягына чейин биз менен болуңуздар. Кандайсыз? Жакшы. Кандай сезимдер болуп атат? Биринчи режиссерлук тасмаңыз, Кандай кыйынчылыктар болду? Нелер өттү? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Бул негизи тартылыш боюнча экинчи фильм. Анткени буга чейин Вердикт деген фильм тартканбыз. Ал просто сентябрда чыгат да. Эми чыгат. Эми ал жакта бул баскычтарды көбүн басып өткөм. Көбүнө даяр болчумун. Бул жакта ошо кичинекей Саламат деген актёрдун кыздары менен иштеш бир аз оорчулук жаратты. Бир аз эле. А так экөөнүн тең ойногону сонун болду. Жакшы, анан сен керексиң деп, мисалы кинону дагы жөндөн жөн чыгарышпайт да, кайсы бир нерсе болгондон улам чыгарышат, же болбосо кандайдыр бир нерсени элге тийгизиш үчүн чыгарышат. Ушул максат эмне болду бул кинонун? Коомго кандай таасир берет деп ойлойсуз? Негизи бул окуя өзүңүздөр көргөндөй эле чындык окуянын негизинде деп турат. Биз ал байке менен жолугуп, сүйлөшүп, анан сценарийин жазганбыз. Жөн эле ойдон чыгарылган нерсе жок бул жерде. Бул кинодон менимче ошол көбүнчө азыркы жаңы баш кошкон же болбосо жашап аткан үй бүлөдөгүлөр, мисалы азыр бизде оору, ушундай кыйынчылыктар аябай көбөйүп кетти го. Мындай бат эле багынып, мындай таштап кетип эмес, бири-биринен поддержка кылса, мындай результаты, жыйынтыгы жакшы болот деген мындай посылдар бар да. То есть любой жерде бири-бирин колдоо да, кандай ситуация болбосун. Ошол. Жакшы. Анан негизи эле жашоодо ушул убакка чейин өзүңүздү керексиз сезип калган учурлар же мындай ошондон чыга албай калган учурлар болду беле? Кантип чыктыңыз эле? Андай учурлар болот. Мындай керексиз дегенде мындай. Өзүңдү мындай эчиңе керексиз. Да. Андай моменттер болот. Андай учурда мен көбүнчө негизи любой эле эркекте болот болсо керек, мындай. Спорт жардам берет да. Анткени мындай чуркап, тердеп атып бир нерсе кылып чыгарып салам да. Мындай негативный нерсе болот да. Чыгарып салабыз. Жакшы. Бул тасмадан кийин дагы кандай тасмаларды чыгарайын деген ойлор бар? Бирок азырынча жагы ойлоно элексиз бал жатын. Азыр пландар көп буюрса. Эгер продюсер табылса эле, идея буюрса Кудайга шүгүр. Жакшы, анда келиңиз коомго бир өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Эң эле биринчи Кыргызстаныбыз азыр буюрса жакшы жагына өнүгүп атат. Ушул жолдон тайбай алдыңкы мамлекеттерге жетип, то есть өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирели. Эч ким оорубасын. Кыргызстандыктар баарыңыздар бизге керексиздер. Эң эле биринчи ар бир баланын, ар бир кыздын ата-энеси ошол баласынын же кызынын жакшылыгын көрсүн. Бул эң маанилүүсү ошол. Бизди ушул жарык дүйнөгө алып келген апакебиз, ага салым кошкон биздин атабыз деген сыяктуу. Анан бизди багып чоңойтту, бизди багып өстүрдү, кийбегенди кийиндирди, ичпегенди ичиндирди. Ошондуктан эң эле биринчи менин кааларым, менин апакем, менин туугандарым жана атакем менин жакшылыгымды көрсө экен дейм. Турмушка чыгып атканымды көрсө экен дейм, балалуу болуп атканымды көрсө экен дейм, небере күтүп, чөбөрө жыттап, ошол сахнага чыгып дагы башка каармандарды ойноп аткандарымды көрсө экен дейм. Сонун иши кылып чыгармачылык жакта дагы жаратып аткан ийгиликтерибизди ата-энелерибиз көрсө, ата-энелерибиз биздин жолдошубузга
кайнене болсо, балдарыбызга неберелерине таяйне чоң апа болсо, анан бул эң чоң эле жетишкендик деп ойлойм. Андан башка биз чоңойдук, ошондуктан ата эне бизге дагы бир нерсе берет деп үмүттөнбөйбүз. Бул туура эмес нерсе. Ата эненин бардыгы бул өзү бизге кымбат белек да. Саламатсызбы? Орусча сүйлөбөйм дейсизби? Сүйлөбөйбүз бүгүн. Жакшы, киного келип калыпсыз. Анан керексиң тасмасы болуп атат да. Негизи эле азыркы учурда сиздин эң керек адамдарыңыз жаныңыздабы? Эң керектүү адамым бирөө эле жанында, тилекке каршы калгандар бошобой калды. Анын атын айтыш керекпи? Айта бериңиз. Гүлүм. Жакшы. Керексиң деп атпайбы? Негизи эле адам өзүн жана башкаларга керексиз сезип калат го. Ошондой учурда эң биринчи эмне кылыш керек? Жашап өтүш Мындай керек. бар го, мисалы мен эч кимге керексиз экенмин деп эле өзүнчө капаланып жүрөшөт го. Ошондой адамдарга кандай сөздөрдү айтат элеңиз? Чыдап коюш керек, жашап өтүп коюш керек. Анын баары өтө турган нерсе, просто чыдап эле жашап коюш керек деп ойлойм. Анткени менин жашоомдо көп болгон да андай. Чыдай албайм деген күндөр да болгон, бирок Кудайга шүгүр чыдап жашап келатабыз. Жакшы, соц тармактардан сиздерди аябай эле көрүп жүрөбүз. Буюрса жакында жеңем экөөңүздөр чогуу киного тартылайын деген ойлоруңуздар жокпу же барбы? Менде бар, бирок ада жок. Бирок жеңем дедиле, мындайча айтканда, харизма бар. жеткен. Жеңе да болгом го, наоборот, сиз буга жесиз. Рахмат чоң, анда жакшы көрүп кеттиңиз кинону. Рахмат чоң. Эң керек болгон адамга экран алдында каалоо тилегиңизди чын жүрөктөн айта кетсеңиз. Эң керек адам бул менин мамам. Главное, пожелаю ей здоровья, больше здоровья. Вот, и счастливой улыбки, вот, счастливой жизни. Мен бул жактан байкашымча башкы ролдогу айым ооруп калат экен. Аны көзү болсо, анын ооруганына карабай, чындыгы сүйүүсүн көргөзүп, мындайча айтканда, сүйүүсүн дагы чындык экенин далилдеп, аны үй бүлөсү менен биргеликте багып, карашып, сүйүүсүн көргөзөт деп, ошондой көрөм. Суроону кайталап коесузбу? Негизи эле бул кинону көрө электе эмнени элестетип атасыз? Азыр кандай болот деп ойлоп атасыз? Сүйүү жөнүндө, бирок могу сүрөттө көргөндө жаман бир нерсе болуп калат окшойт. Вот. Жакшы. Анан сиздерди поэзия айтканыңыздарды дайыма көрүп келебиз. Эгер оор болбосо, ушул жерден бир 4 сапыр айта кетсеңиздер, ушу керексиңге ылайыктуу же башкалар болобу? Азыр ойлонуп алайынчы. Сиз ойлонуп туруңуздар, анда мен тура турайын. Сага махаббаттын гүлдөрүн сунам. Мага чын жүрөктөн жылмайып койсоң. Жаным балдай ширин сөздөрүң менен сүйөм деп койсоң. Рахмат чоң. Сен жанымда болгондо айланган сен бүт дүйнөлүк борборго. Сен жанымда жок кезде бата берем оор-сан ойлорго. Кандай болмок? Караныңды жоктотпой, сен экөөбүз бир денеде болгондо. Кандай келип алдыңыз Оштон? Жакшы. Канчадан бери бул жактасыз? Же жаңы эле келдиңиздерби? Жок, бул жакта почти 4-5 күн болуп калды. 4-5 күн болуп калды. Эмне болуп келип калдыңыздар? Чыгармачылык жаатында келдиңиздерби? Кандай иштер менен? Ошо кинонун артынан өзүнүн. Кайсы кино тарткан? Дөперас деген кинобуз. Уланысын тарткан атасыздар. Тартылып бүткөн эми ошону рекламалап, ошонун арты менен жүрөбүз. Жакшы, анан сен керексиң тасмасы болуп жатпайбы? Сиздин жашооңуздагы эң керек адамдарыңыз бар болсо керек. Бар. Учурда бар, баары. Ошол керек адамдарыңызга өзүңүздүн чын жүрөктөн каалоо тилегиңизди, жүрөктөгү сөздөрүңүздү айта кетсеңиз, өзүнө айтпасаңыз дагы. Эми каалоо тилек иштерине ийгилик. Ден соолуктуу болсун, эч качан оорубагыла. Силер мен үчүн керексиңер деп эле. Ушул учурга чейин жашооңуздарда өзүңүздөрдү керексиз сезип калган учурлар болду беле? Ошол учурдан кантип чыккансыз? Болду, конечно, болот. Эмне кылыш керек? Мисалы, азыр бирөөдөн сурап калдым, спорт аркылуу спорт менен жан дүйнөмдү тынчтандырам деп айтып калды да. Мен намаз менен. Да. Жакшы, эң сонун жооп. Анда жакшы көрүп кеттиңиз келе. Рахмат. Сен мага керексиң, өмүрүмө себепсиң. Сөз сөйлөп коюңуз. Мен жанына турабыз. Кел. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыңар? Керексиз дегендей эле, бул жакта өзүңүздүн кыздарыңыз менен чогуу келипсиз, керек адамдарыңыз менен. Анан бул жакта негизи сүйүүнү чагылдырып бериптир да. Сиз үчүн сүйүү эмне? Чыныгы сүйүүнү таптыңызбы? Чыныгы сүйүү барбы негизи? Ооба, албетте, чыныгы сүйүү бар, сүйүү жок жашоо жок. Баарыбыз бири-бирибизге керекпиз.
Кызым ушул эмеде главный ролдогу Айсанаттын детствосын ойногон. Ошого келип отурабыз. Сүйүү сөзсүз түрдө бар. Сүйүү жок, жашоо жок. Керексиң азыр адамдарга экеле нерсе керек болуп калды. Бир акча. Акча үчүн ден соолугун жоготуп атыр, эркиндигин жоготуп атыр коррупцияга малынып. Акча эң керектүү нерсе болуп калды менин оюмча коомдо. Анан кийин ден соолук. Ден соолуктун артынан да көптөр чуркап жүрөт. Анан мен бул кинодон күткөнүм байкуш могу сүйүү деген калып кетти да аркадачы. Көптөр бааланбай калды, тепселенип калды. Анан күткөнүм ошол сүйүүнү чагылдырып берсе экен деген үмүт. Жалаң профессионал актерлор, профессионал режиссерлор десем де жаңылышпайм. Тагыраагын айтканда кесипкөй адамдар тартты. Булар эл кызматында жүргөн, эл үчүн агынан тагынан туруп кызмат кылган балдар эми жаман нерсе чыгарбайт деп ойлойм. Албетте эле коомго, элге, журтка жакшы пайдасын тийгизет деген ойдомун. Сиз үчүн сүйүү деген эмне? Чыныгы сүйүүгө жеттиңизби? Сүйүү бар экенби негизи эле? Ооба, албетте. Сүйүү бар болгон үчүн ушундай жакшы мамилелер, ушундай жакшы кинолор жаралып жатса керек. Анан сөзсүз түрдө ошо ар дайым сүйгөн адамыбыз жаныбызда болсун. Анан эң керек адамыңызга эң жакшы сөздөрүңүздү айтып кетиңиз. Эми бардык эле жакын адамдарымдын бардыгы керек. Анан сөзсүз түрдө ушул жаныңда өмүр бою түгөйүң болот деп ойлойм. Ошол мен дагы түгөйүмө айта кетмекмин. Сен мага керексиң. Сүйүктүү мен жубайм, сен мага керексиң. Негизи эле дайыма чыгармачылыкта ар кайсы кинолорго ар кайсы ролду аткарып келесиз да. Анан бул жакта өзгөчөлөнүп эки кызыңыз менен чогуу аткарыптырсыздар. Сиз эми актёрсуз, баарын сразу ыйлап көнүп кетесиз. Анан кыздарыңызды ыйлатып аткарып туруу кандай болду? Кандай кыйынчылыктар болду? Мен ошол өзүм кыйналам го деп ойлогом кыздар менен. Бирок кыздар баягы билбейм, баягы неме деп коет го. Аккан аркан согат деп коет беле. Ошол сыяктуу окшойт. Баягы көрүп, жүрүп кинолорду өзү деле кино көрүп атканда ыйлай берет. Анан баягы эмоциональный сцена болгондо мындай өстөр эле алып кетти. Мен эчтеке үйрөткөн жокмун. Мен даже режиссерге тапшырып алып бер жакта олтуруп аттым да андай жерден. Жакшы. Анан негизи сиз үчүн чыныгы сүйүү, чыныгы бактылуулук деген эмне? Бардыгы толук болгондо деп ойлойм. Бардыгы толук, бардыгы биригемибей, үй бүлө ошондо мындай сүйүү, ошондо бакыт, ошондо мындай жашоо жакшы болот го деп ойлойм. Анда келиңиз камерага карап туруп жубайыңызга сен мага керексиң деп жакшы сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз. Айсулуу, сен мага керексиң. Мен сени аябай жакшы көрөм. Рахмат чоң, чыгармачылык ийгилик каалайбыз сизге. Айсан эже, негизи сиз дайыма ар кайсы кинолордон көрүп келесиз, ушундай оор образдарды аткарып келесиз, майын чыгарып аткарасыз. Анан бул фильмде дагы аябай жакшы ролду аткарыпсыз да, мындай жеткире аткарыпсыз. Анан негизи эле ушул каждый кинодон бир өзүңүзгө өзгөрө аласызбы, кандай пайда аласыз? Бул кинодон кийин кандай өзгөрүү болду? Эми бул менин жумушум да. Эми бул кылып жүргөн эле жумуш. Театрда, кинодо албетте рахат алам, ар бир ойногон ролуман. То есть ушул процесстен. Ошол. Негизи эле сиз үчүн чыныгы сүйүү, чыныгы бактылуулук деген эмне? Чыныгы сүйүү азырынча кызым, үй бүлөм, ата энем, жакындарым болгон сүйүүм болуш керек. Жүрөсүзбү, ден соолугуңуз жакшыбы? Ой, аябай жакшы. Бүгүн мен тим эле ооруган жеримде айыгып кетти окшойт. Могу кинону көрүпчү. Чынында да ооругум да келбей калды. Чынында канча деген кинолорго катышып жүрөсүз, сизди аябай сыйлайбыз, бар болуңуз, оорубаңыз сиз. Анан эми келиңиз Кыргызстан элдерине жалпы сизден каалоо тилек болсун. Менин каалаганым эч качан үй бүлөңүздө өзүңөрдүн жолдошуңар болобу, балдарыңар болобу, жакын адамдарыңар болобу, туугандарыңар эч качан оорубасын, ушундай ооруга жолукпасын. Анан өзү биз жашоодо бүт бардыгыбыз бири-бирибизге керекпиз. Ошол нерсени унутпаш керек экен. Бүгүн балдар эң бир жакшы чыгарма тартуулашты. Мен Кыргызстан элине чын ден соолук, мол ырыскы, узак өмүр жашоону каалайм. Сиз да бизге керексиз, оорубаңыз, бар болуңуз. Негизи эле бул кинодон кандай сабак ала алдыңыз жашоого? Сабак алчу нерселер көп экен да. Ар бир көрүүчү өзүнө тиешелүү сабакты алып келет да. Анан мен алдым. Шүгүр дегенге дагы бир жолу, сабыр дегенге дагы бир жолу ишенип, дагы бир жолу өзүмө эскертип, анан негизи баалуу адамдарыбыз бар болсун, керек адамдарыбыз бар болсун. Анан сизге дагы бир суроо да, негизи азыр сизге 3 күндүк өмүрүң калды, 3 күн калды десе эмне кылмак элеңиз? Жакын адамдарым менен болмокмун. Жакшы, анда сизге керек инсанга камерага карап туруп жакшы сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз. Алтындарым, үй бүлөм, бир туугандарым, жакындарым, досторум,
баарыңыздарга ыраазычылык жана сиздер мага керексиздер, көрүүчүлөр. Бар болуңуздар. Эң негизгиси бул чыныгы баалуулуктарды көрө алат да көп көрүүчүчү. Биз негизи мындай күнүмдүк турмушка байланып эле каражатка мындай жок бир бытовой нерсеге байланып беребиз, а бул жерде мындай андан да чоңураак бир мындай максат десем болот, сүйүү десем болот, ошол турат да. Биз күнүгө бир жака шашып эле жашайбыз, бирок чыныгы баалуу нерсени байкабай калабыз да. Бул ошол кино ошондой нерсеге мындай жакшы бир түрткү болуптур. Ошон үчүн үй бүлө менен келип көргөнгө сунуштайт элем. Айрыкча ошол жуптар келсин, бириңерди дагы да көбүрөөк сүйүп, дагы да баалап, мындай бир сонун таасир аласыңар деген ойдомун. Анда жолдошуңузга бул жакты карап туруп, сен мага керексиң деп коюңуз. Сен мага керексиң, жаным. Жаныбызда биздин мыкты актер мырзабыздын Саламат Байкенин апасы болуп турат. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы келип алдыңыз? Жакшы келдик. Кинодон өзүңүзгө кандай таасир алдыңыз? Кино жактыбы сизге? Кино жакты. Мага ошо жанагы баламдын ыйлап бир Кудайдан сурап сүйгөн жарын алып алган жери, ошо жери аябай жакты. Чын эле Кудайдан 1000 мертебе суранып ишенсең, Кудай сени кур койбойт. Мен ошого ишендим, ушундан ишендим ушу кинодон. Ушу жерде иштеп аткан жалпы жамаатка ийгилик каалайм. Сен менин жан дүйнөмө керексиң, жүзүмдөгү жылмаюуга себепсиң демекчи. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, Сен мага керексиң аттуу тасмасы соңуна келип жетти. Албетте, бул жакка келген ар бир көрөрмандын жүрөгүн элжиретип кандайдыр бир сабак берип кетти десем болот. Сиздерге дагы биздин көрүүчүлөр ден соолук каалайбыз, оорубаңыздар, жакын адамдарыңыз менен дайыма жакшылыкта жүз көрүшүп жүрөрүңүздөр дейбиз. Кийинки биздин кино тасмалардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.